Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда спорт, маданият жөнүндө маегибизди улантабыз. Ошон менен бирге ыраазычылык каттарын жазганды үйрөнөбүз. Лексикалык минимум. Спортко жакын болуу. Эркин күрөш. Дүйнөнүн чемпиону. Машыктыруучу. Кыргыз Республикасынын баатыры. Байгеге ээ болуу. Сыйлануу. Татыктуу болуу. Жеңип алуу. Ардак грамота. Алкыш каты. Фирмалык бланк. Спорт бул кыймыл. Кыймыл болсо жашоо. Белгилүү спортчу Айсулуу Тыныбекова тууралуу билип алалы. Айсулуу Тыныбекова. Айсулуу Тыныбекова 1993 жылы 4 майда Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында төрөлгөн. Нарын облусунун Кочкор районундагы Теңдик айылында чоңойгон. Үй бүлөдө 4 бала. 2 эжеси, ага иниси бар. Айсулуу бала кезинен баштап спортко жакын болуп өстү. Айсулуу эгемен Кыргызстандын тарыхында спорттун олимпиадалык түрлөрүнөн дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык спортчу. Айсулуу Тыныбекованын сыйлыктары: эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Азиянын 5 жолку чемпиону, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, даңк медалынын ээси, 2 даражадагы Манас орденинин ээси, Токио олимпиадасынын күмүш байге ээси. Тыныбекованын машыктыруучулары Нурбек Изабеков менен Түгөлбай Базакечов. Кандай сыйлыктар бар? Билип алалы. Кыргыз Республикасынын баатыры. 1 даражадагы Манас ордени. 2 даражадагы Манас ордени. 3 даражадагы Манас ордени. Курман Жандатка ордени. Данакер ордени. Даңк ордени. Достук ордени. Баатыр эне ордени. Эрдик медали. Даңк медали. Эне даңкы медали. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы. Диалог. Кылыч Асанбекович, жагымдуу кабарды уктуңузбу? Артур Кемелович даңк ордени менен сыйланыптыр. Жакшы кабар экен, куттукташ керек. Качан баралы? Бүгүн чогулушта экен, эртең баралы. Ардак грамота менен сыйланды. Ардак грамота тапшырылды. Ардак грамота берилди. 1 даражадагы Манас орденине татыктуу болду. Эрдик медали менен сыйланды. Иш кагазы. Алкыш кат. Алкыш аткарылган жумуш же кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдирүү, рахмат айтуу максатында жазылган кызмат каты болуп саналат. Алкыш каты ишкананын фирмалык бланкына же атайын даярдалган кагаздарга жазылат. Ыраазычылык каттын үлгүсү. Урматтуу Белек Аскарович, Асылбаш орто мектебинин китепканасынын фондун жаңы китептер менен толуктоого кошкон салымыңыз үчүн Сокулук райондук билим берүү башкармалыгынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жумаев. 13 октябрь 2023 жыл. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кылым карыткан кыргыз тилибиз түбөлүк жашап, өркүндөп өсө берсе экен деген тилекте саламатта калыңыздар демекчибиз.